аяктардын бардыгы толугу менен 100% оңолот. Бардыгына азыр киришебиз. Бизге урматтуу президентибиз койгон тапшырмасына ылайык бүгүн мен ойлойм ушул биздин убактыбыз ушу күзгө чейин деп атабыз. Ушул сентябрдын аяктарына барып бул жерди толугу менен бүтүрөбүз. Дарылануунун заманбап жагдайлары ушул медицина тармагында бир-эки азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушул жерге алып келе турган медициналык жабдыктарды да орнотобуз. Бул жерде мен ойлойм, буюрсам да күзгү убакта сентябрдын аяктарына келип дагы бир жолу көрүп кетсеңиздер болот. Ошого чейин бизге тапшырма берилди. Ошого чейин мен ойлойм, кенен жетишебиз деп. Каражат 452 миллион каражат акча бөлүнгөн. Бул жерде туура белгилеп кетишибиз керек. Мына Ак суу санаториясы, Жети өгүз санаториясы, бүгүнкү акыбалыдагы бардыгы ушундай акыбалда турат. Андан кийин Арстанбаб, андан кийин Жалал-Абад курорту, андан кийин Ошто дагы бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бөлүнгөн каражат бул бардыгына жеткиликтүү эмес. Быйылкы жылы биз пландаштырганбыз, азыр мына Ысык Ата санаториясын, анан Жалал-Абад курортун толук модернизациядан өткөрөбүз. Столовый 33 жыл, значит 91 жыл. 8-ci korpus, 10-ci korpus 57 жылкы, 8-ci korpus 62 жылкы. Эң эле жаңы дегенибиз поликлиника 70 жылкы. Кандай андан бери бир жакшы өзгөрүүлөр жок. Биринчиден анан кээде ичиңе ачат экен, башка өлкөлөрдөн келип айтат, ушунча байлыгыңар туруп, эмне үчүн кедей жашайсыңар? Бул бейиштин жери эмеспи дейт. Мына жаңы заман келди. Президентибизге рахмат. Ушунун баарын колго алып, жаңы турмуш ачылып атат да история. А ошо хранилище бул столовый. Мына азыр бул жер дагы бузулат. Бул столовыйга 91 жыл болгон. Кооптуу да мындай айтканда. Мына ушул 10 чакты имараттар бузулат. Бардыгынын ордуна жаңыланып, жаңы заманбап бүгүнкү күндөгү технология менен салынат да.